Саламатсызбы замандаш, анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Азыркы сабак өтөп турган сабагыбыз демек өткөн сабактын уландысы болуп эсептелет. Башкача айтканда тизмелер менен иштөө. Өткөн сабакта биз UL тегин өткөнбүз, бүгүнкү сабакта биз OL. Бул номерлөө тизмеси. Биз өткөндө маркерлөө тизмесин өткөнбүз, бүгүн болсо ошо номерлөө тизмеси жана анын атрибуттарын карайт экенбиз. Кана эмесе анда мурунку сабагыбызга киришебиз. Башкача айтканда Notepad++'ды ачабыз. Мынакей мурунку иштеген сабагыбыз. Эми биз өзгөртүп түшүш үчүн, убакытты көп кетирбеш үчүн биз мынакей ушуну эле кайрадан көчүрүп алалы астына. Ctrl+C көчүрдүм дагы, кайра. Ctrl+V мынакей койдум. Ал эми бул жакта болсо биз OL деп өзгөртүп түзүп алабыз. OL азырынча типтерин өчүрүп туралы, анткени мунун тиби UL-дын тибинен башкачараак болот. OL жана бул жакта дагы биз OL деп өзгөртүп түзүп алабыз. OL. Ал эми L-ге калганы ушундай эле кетет. Мында дагы ошол тизмелерди түзүш үчүн L деген тек кайрадан кете берет. Эми мынакей OL деп көрдүк. Сактап көрөлү. Автоматтык түрдө бул кандайча жүргүзүлөт экен. Сактайбыз дагы жана анын жыйынтыгын карап көрөлү. Мынакей. Демек автоматтык түрдө бул 1, 2, 3, 4 деп эле номерлейт экен. По умолчанию деп коебуз орусча, же болбосо автоматтык түрдө биз эч кандай параметрин койбосок, бул демек мынакей эч кандай параметр коюлган жок. Бул жерде атрибуттары, анда бул ушул 1, 2, 3 деген эле араб цифралары менен номерлейт экен. Эми карап көрөлү. Эми бул OL тегинин кандай параметрлери бар, аны дагы карап көрөбүз. Ал үчүн жанагы эле китебибизге кайрылабыз. Жана O дегенди издейбиз. Мынакей O. Бул жерден OL деген тегибиз. Мынакей OL тегибиздин параметрлери. Демек атрибуттар кандай экен? Типти берсек болот экен бул жерде да, маркердин тибин. А десек, анда заглавная буква, башкача айтканда чоң тамга, латын тамгалары менен. Кичинекей аны жазып койсок, строчная буква, кичинекей тамгалар. И деген англисче тамганы жазсак, анда заглавный римский цифры дейт, рим цифралары, кичинекейин жазсак, строчные же болбосо кичинекей рим цифралары. Жана 1 деп деген санды коюп кое турган болсок, анда араб цифралары. Ошондой эле start деген мунун параметри бар. Бул начальное значение для нумерованного списка. Башкача айтканда биз араб цифраларын коюуда канчанчы номерден баштайбыз, ошону көрсөтүп койсок болот экен. Мына азыр биринчиден А деген баш тамгаларды коюп көрөлү параметрине. Анда кандай кылабыз? Демек, жанагындай кылып туруп да, бул жерден эле биз OL тип дейбиз дагы барабар. Type барабар тырмакчанын ичине. Тырмакчага албайбыз буларды, бул жерде тырмакчанын кереги жок. Жөн эле type барабар A деп эле коебуз. Мына чоң тамга сактайлы. Эми көрөлү. Жыйынтыгын көрөлү эми. Обновить десек, мына A, B, C, D жана башка. Эми башкасын коюп көрөлү. Бул жерге А эмес, И, чоң И десек, анда чоң рим цифралар болот. Сактайбыз муну дагы. Кайрадан жыйынтыгын көрүп көрөлү. Мына 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү. Бул учурда рим цифрасы болду. 3-чүсүн көрөлү, кичинекей рим цифрасы кылып көрөлү. Окей. Кайрадан көрөбүз жыйынтыгын. Обновить этеп. Биз сактабай калдык го дейм. Сакталбаптыр, мынакей кызыл болуп турат. Демек кызыл болуп турган сакталган жок дегенди түшүндүрөт. Жана көрөбүз. Мынакей кичинекей рим цифралары. Көрдүңүздөр. Эми жанагы start деген параметрин да колдонуп көрөлү. Аны үчүн биз бул жерде 1 дешибиз керек дагы. Анан кийинкисине start деген параметрди колдонобуз. Барабар, мисалы, 3-чүдөн башталып атат деп коелу. 3-чү 3төн номерибиз 3төн башталат дейли. Анда 3 дегенди коюп коебуз. Сактайбыз. Эми көрөлү жыйынтыгын.
Мынакей көрүп атасыздарбы? Демек 3 деген санды коюп койсок старт деп, анда ошо 3-чү цифрадан башталып 3, 4, 5, 6 деп андан кийинки цифраларга номерлеп кете берет экен. Мынакей менин оюмча түшүндүңүз деп ойлойм. Урматтуу замандаш, бул дагы абдан оңой эле, тек OL деген теги. Сөзсүз түрдө OL тегинин дагы жабылуучу теги болот. Мынакей анын ортосунда болсо LE тегтер менен биз жанагы тизмелөөчү сөздөрдү бере беребиз. Мына ушуну менен тизмелерге жана маркерлерге арналган сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.